Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Жалпы республикалык тестирлөөдөгү текстти окуу жана түшүнүү бөлүмүндө берилүүчү суроолорго тиешелүү айрым түшүндүрмөлөр менен силерди тааныштырабыз. Төгүндө деген эмне? Төгүндө бул бир нерсенин туура эместигин көрсөтүү же кандайдыр бир маалыматты жокко чыгаруу. Окуу түшүнүү тестинде айрым варианттар туура эмес экенин түшүндүрүп, аны четке кагууну талап кылат. Далилдөө деген эмне? Далилдөө бул кандайдыр бир маалыматтын же ой-пикирдин тууралыгын фактылар, мисалдар жана аргументтер аркылуу тастыктоо. Окуу түшүнүү тестинде айрым жооптордун туура экенин далилдеп, аргументтөө талап кылынат. Факт деген эмне? Факт бул текшерүүгө мүмкүн болгон объективдүү чындыкка негизделген маалымат же окуя. Окуу түшүнүү тестиндеги фактылар текстте айтылган конкреттүү далилденген маалыматтарды камтыйт. Фактылар ар кандай пикирлерден айырмаланып, талашсыз жана далилдүү болушу керек. Далил менен фактынын айырмасы. Факт бул объективдүү, текшерүүгө мүмкүн болгон жана талашсыз маалымат же окуя. А факт реалдуу дүйнөдө орун алган нерселерге таянып, далил, фактыларды колдонуп, бир ойду тастыктоо процессинин бир бөлүгү. Салыштыруу деген эмне? Салыштыруу бул эки же андан көп нерсенин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын көрсөтүүчү ыкма. Окуу жана түшүнүү тестинде салыштыруу ар кандай концепциялардын, системалардын же идеялардын ортосундагы байланышты жана айырмачылыктарды түшүндүрүү үчүн колдонулат. Каршы пикир деген эмне? Каршы пикир бул кандайдыр бир ой-пикирге же көз карашка карама-каршы келген түшүнүк же пикир. Окуу түшүнүү тестинде каршы пикир ар кандай идеяларды, фактыларды жана көз караштарды салыштыруу аркылуу бир пикирди четке кагуу же сындоо үчүн колдонулат. Жыйынтыктоо деген эмне? Жыйынтыктоо бул белгилүү бир ой-пикирдин же маалыматтын негизинде жалпы корутунду чыгаруу. Окуу түшүнүү тестинде жыйынтыктоо тексттен алынган маалыматтарды жалпылап, негизги идеяны же ойду бир бүтүн формага келтирүүнү талап кылат. Ойду улоо деген эмне? Ойду улоо бул тексттеги же суроодогу айтылган ойду толук түшүнүү, аны логикалык улантуу жана андан туура тыянак чыгаруу жөндөмү. Ойду улоо окуучудан тексттеги автордун көз карашын же идеяларын туура талдап, анын негизинде жыйынтык чыгарууну талап кылат. Автордун ою деген эмне? Автордун ою бул автордун текстте берген жеке көз карашы же позициясы. Окуу түшүнүү тестинде автордун ою тексттин негизги багытын, темасын же маселеге болгон мамилесин аныктоо үчүн пайдаланылат. Корутундулоо деген эмне? Корутундулоо бул тексттин негизинде жалпы тыянак чыгаруу жана айтылган идеялардын жыйынтыгына келүү. Окуу түшүнүү тестиндеги корутундулоо бир нече пикирлерди же фактыларды бир бүтүн ойго бириктирип, тексттин маанисин жалпылоо болуп саналат.